Жалпы каналымды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтам. Дал ушул видеонун астында сизден суранып кетейин. Видеого лайк басып, жана ошондой эле каналга катталууну унутпаңыз. Ал эми менин бүгүнкү каарманым, өзгөчө каарман десем дагы болот. Алыс жерден келди. Алыскы Баткенден келди. Өзгөчө TikTok колдонуучулары бар болгон болсо, баары эле тааныса керек. Бүгүн дал ошол каарманымды сиздерге тааныштырайын. Жакындан өзүм дагы тааныбаймын, таанышып көрөлү чогуу биргеликте. Саламатсызбы? Накей келип калыптыр. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Бул жак көрөрмандарыңыз окшойт, э? Мынакей сүйүктүү көрүүчү, бүгүнкү каарманым дал ушул алыскы Баткен жергесинен келген. Азыркы учурда TikTok желесинде көпчүлүк колдонуучулардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жаткан Өткүрбек мырза. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыз Баткенден? Жакшы, өтө жакшы сонун. Бишкек жакты? Жакты, өтө жакты. Бишкекке биринчи жолу келдиңизби? Биринчи жолу, Кудайга шүгүр. Эмнеси жакты Бишкектин? Эмнеси жакшы экен? Шаарлары айландым, парктарды айландым, өтө жакшы. Кайсы парктарга бардыңыз? Аякта парктарды эсимден чыгып калды, көп экен да. Дагы кайсы жерлери жакты Бишкектин? Парктарынан башка дагы көп жерлери бар го, бардыңызбы? Бардым. Кайсы жерлери жакты? Ош базар, Бишкек. Шаяктары жакты. Анан мынакей Бишкекте да көп кишилер сизди тааныйт экен, келип сүрөткө түшүп атабы? Түшүп атат көп. Мен тааныйт экен, мына түшөбүз деп атат, Кудайга шүгүр. Келиңиз Өткүрбек байке, бул жакта сизди биздин көрүүчүлөр көрүп атат, саламдашып коюңуз. Салам, менин көрүүчүлөр, мен TikTok жылдызымын. Өткүрбек атым. Келиңиз анда биздин көрүүчүлөргө бүгүн өзүңүз тууралуу кененирээк айтып, өзүңүз менен тааныштырыңыз, бизди. Даркмайлыда төрөлгөнмүн. Баткенде төрөлдүңүз, Баткенде төрөлдүм ана. Жашым 37, өзүм 87-жылгы болом, жылым коён, атым Өткүрбек. Канча бир туугансыз? 2 бир тууганмын, анан атам, апам өтүп кетти. Тилекке байланыштуу. Сиз кичинекей кезиңизде өтүп кетти? Мен кичинекей. Кимдин колунда өстүңүз? Оомдун колунда анан. Колунда жеңем бар. Анан мына Исмаил экем алып келип отурат. Бир тууганыңыз какта? Бир тууганым шаарда эле азыр. Чакырсак келет. Балалыгыңыз кандай өттү? Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Кичинекей кезиңизде кандай элеңиз? Кичинекей кезимде шок эдем, аябай шок эдем. Кийин менингит менен ооруп калганмын. Менингит менен? Анан Өткүрбек байке, TikTokко чыгып баштадыңыз, анан элдер көп таанып атат. Ошол нерсе жакшы экен, элдер көп тааныган жакшы экен. Жакшы экен. Эмнеси жакшы экен? Эмнеси жакты? Эл колдоду, жакшы болду. Эмне деп колдоп атышат? Өткүрбек, андайсың деп колдоп атышат. Жакшы, баарыбыз сага жардам беребиз деп, чай алып беребиз дейт. Колдон келген жардамыбызды кылабыз дейт. TikTokко эмне болуп кирип калдыңыз? TikTokко Исмаил экем кой неменен алып чыгып, абамдан сурап, кеңенди ушу Өткүрбекти TikTokко чыгарайык деп, өзүнүн максаттары менен, өзүнүн ойлору менен айтып кетти. Ошого чыктым. Анан үйүм бузулуп кеткен. Ошол үйүңүз бузулуп чыктыңыз го? Анан элдер аябай эме жазышты да сизге. Жазышты. Жардам берели. Жардам берейик. Ошентип жазышты, андан кийин жардам беришти? Жардам беребиз деп атышат энди, Кудайга кааласа. Эми беребиз дешип атабы же уже жардамдарын бериштиби? Беребиз деп аткан. Бичи пулам жийип койгон болсо керек. Исмаил экем билет. Азыр ал үйүңүз бүт элек болсо, кайсыл үйдө жашайсыз? Катта тамдын үйү бар, ошол үйдө жашап турам, оомдар менен. Алыңыздын колунда өстүңүз да, Аты Наруто. Нарутагым колунда өстүм. Анан элдер жардам беришти дедиңиз го? Жок. Сага окшогон элеги зор кыздар көп, мына
телевидениеге чыгарсын, жакшы болсун, үйдү салып алайык, Кудай кааласа. Ооба, үйүңүз го бүтөт. Бүтсүн. Анан сени тойго чакырабыз, Кудай кааласа. Алдыңкы күндөрү. Айылда эмне жумуш кылат болчусуз? Кой бакчымын. Ата-энем өтүп кеткенден кийин кой бактым. Канча вакыт кой бактыңыз? 2 жыл бактым. Кандай эртең менен айылдагы бирөөнүн коюн бактыңыз? Бирөөнүн коюн. Саар менен чыгып кетем, кечинде айдап келем. Саар менен чыгып кетем, кечинде айдап келем. Канча койду карайт элеңиз? 70-80 та койду карайт. Анан озайып бир 30 чакты калды. Аягындабы? Аягында икем жедирип келди. Bir gün koy. Gününe kança akça tavat bolçusuz koy bagıp? 230 so'm tavat edem. Gününe mi? Gününe. Erteden geçke jör? Erteden geçke jör. Oşondo ayına 7000'ge jetpey kalат? 7000'ge jetpey kalat. Kıyın bile koy bakkan? Öte kıyın. Aldığını kaytarasın, oyağını kaytarasın, oyağa ketip kalat, biyağını kaytarasın, biyağa ketip kalat. Tosуш керек. Эме жанагынтип карышкыр тийип калган эме болгон учурлар болотпу? Болот. Анан жеп коёт карышкырлар. Төлөп бериш керек болобу ошондой убакта? Төлөп бериш керек болот. Анан ал үндөбөт анан. Урушпайт беле? Урушпайт. Ол ам кыйынчылыкты көргөн адам экен. Бирөөз үндөбөт. Төлөөдүз ошо менен? Жок. Төлөбөй койдук. Эч ким урушуп албай калды. Өткүрө анан минекей азыр учурда башка койчулар болгондо төлөтүп алат эди. Урушуппу? Урушуп. Жакшы киши экен анда? Жакшы киши. Өткүрө анан азыр 37-ден дедиңиз, 37-де. Үй бүлө курдуңузбу? Жок, энди Кудай кааласа, энди алабыз. Эми үйлөнөйүн деп атасызбы? Энди үйлөнөйүн деп атам. Үйдү бүтөрүп алып үйлөнөйүн деп канаксыз да? Үйүм бузук, анан шипер керек, жыгач керек, айнек керек. Анан катта там бул үйдө жаша келе деди, анан ошол үйдө жашап калдык, анан оомдар бияка келе деди, ошол жакта жашап калып, ата-энем өтүп кетип, анан эмне кылышты билбей ошол жакта жашап калдык. Ийниңиз дагы оруйбу? Бир тууганыңыз? Жакшы эле, ооруйт. Бир аз оруйт окшойт, баштары ооруп кетет. Кыйналып кетет. Ооба, кыйналдым дейт. Ошо үй шартыңызга байланыштуу үйлөнгөндөн кеч калдыңызбы? Кеч калдым. Өтө кыйналып, эмне кылышты билбейм. Сага окшогон карындаштарым өтө мага жардам берсеңер, Кудай Алла таалам сөзсүз наркы дүйнөдө силерге дагы жардам берет, Кудай кааласа. Анан буюрса үйүңүздү быйыл бүтсөңүз, быйыл үйлөнөт экенсиз, Кудай кааласа быйыл бүтсөк, быйыл үйлөнөбүз деп турабыз энди, насип кылса. Алдыда эмне пландарыңыз бар, кандай кыялдарыңыз бар? Үйүмдү бүтүрүп алсам, анан Кутуз экемамда шаардан үй алып берсем деген ой дайын. Кимге? Кутузбек экеме. Шаардан үй алып берсек. Бишкектен үй алып берейин деп атасызбы? Бишкектен бир жерден үй алсак. Мектепте окудуңузбу сиз? Кызыл Байрак орто мектебинде окуганбыз. 11 жыл окудуңузбу? 11 жыл досторум менен окудум. Анан мен барбай коет эдим. Ата-энем көрүп калат эди. Барбай коюп, анан жүргөнмүн да. Эме кичинекей кезиңизде ким болгуңуз келет болчу? Чоңойгондо ким болом дейт элеңиз? Мен энди ниетиме жетпей калды мен. Бухгалтер болуп, элди башкарайын дедим эле. Бухгалтер болгуңуз келчү? Раис болуп, жакшы иштерде иштесем деп
ким баштарым өрүп калып анан була албай калдым да. Анан өткүрө баягы TikTokко кирип атасыз го? Анан эл баары сизди жакшы көрүп атат. TikToктон акча иштесе болот экенби? Болот экен, кам болот экен да. Кандай болот экен? Анча эмес экенби? Анча эмес. 7.000, 10.000 түшөт экен TikTok. 7.000, 10.000 деген акча көп акча да. Көп. Билбейм, дагы байлар ыргытат некин. Байлар канча ыргытат экен? 7.000, 10.000. Бир ыргыткандабы? Жок, онча. Болсо болот, болсо жок да ол акча. Болсо кам ыргытат. Ошонто ыргыта берет да. Эмнеси жакты TikToктун? TikToктун эми билбейм мен. Батыл ойногону жагат. Алелер подписка таштагандары жагат. Андан көчөдөн элдер эме сурап чөйлө деп эме кылып турса ошол жакшы экенби? Ошо жакшы экен. Жана шаарда ушинтип видеолорду алып келип, ушинтип тарттырган өтө жагат да. Жактыбы? Анан кудай Айылга каласа кетпей койбойсузбу? билбесем, моомдар чакырса кете берем. Кетесизби? Сөзсүз сен баргына карындашым. Баткенге? Баткенге Баткенге барсам коноктойсузбу? коноктойм. Бул жакта сизди көрүп аткандар да Баткенге барса сизге барышсын, Чогуу баралы, бул жактагылар менен, Болду. Ана ушул фотоаппарат видеолорду алып баргын. Айылда үйүңүздү көрсөтөсүзбү? Көрсөтөм. Өтө начар. Анан шипер керек. Биз барган жакта. Шипер керек, жыгач керек, ону каяктан таш керек, мык керек. Жок, эми биз барган жакта уңдап коесузбу? Уңдап коем. Жок, материал эле алып келсе уңдап коебуз. Айыл же Бишкекте эле жашай берсек, шаарда өтө кетпесек сонун экен. Кеткиңиз келбей атат, келбей атат. Бишкектин эси айтыңызчы. Бишкек айыл жакшы го, Бишкектен көрө. Жок, айыл болбойт. Айыл эски. Болбойт да. Болбойбу? Мага жакпайт да. Азыр болсо биз дал ошо өткүр ааны бизге жолуктуруп алып келген иниси болосуз, адашпасам. Инисинен дал ошо өткүр ааны баягы мен комментарийлерден окуп калдым. Көпчүлүгү эмнеге жакшы эле басып жүрөт го, ооруйбу бул деген көпчүлүктүн суроосу ушундай суроолор экен да. Анан бул жак тууралуу кененирээк айтып берип койсоңуз биздин көрүүчүлөргө да түшүнүп. Ассаламу алейкум туугандар, мен Өткүр аанын эниси боломун. Өткүр аанын атасы менен атам бир тууган болгон. Өткүр аан жаштыгында менингит менен ооруганда ошо менингиттин симптомдору калып кичине мындай кыйын акыбалда калып, сиздер көрүп атасыздар, мен TikTokко жакшы мындай максатта эл колдоп атат, Кудайга шүгүр эл колдоп, ушу Бишкекти көрүп атат азыр жакшы, ушу бир тууган энисини көргөнү келген Бишкекечи. Инвалидность бар деп айтып калдыңыз да, канчанчы? Экинчи группадагы инвалидность бар да, бул экинчи группадагы адам. Энди кандай десем, бияк үй салайын, мен дагы үйлөнөйүн, мен дагы баягы олоюн дегенден анан мен атамдан сурап, мындай ата жакшы максатта TikTokко чыксын, мен эл колдой турган болсо мен алып чыгып беремин деп мындай спонтанно эле чыкканбыз да бизчи. Биз ойлогон эмеспиз, Өткүр аамды эл колдоп кетсе депчи. Кудайга шүгүр кыргыз эли бар экен, кыргыз эли колдоп атат экен. Мына колдоп аткан себебинен ушу Бишкекке келип, ден соолугун каратып, бир тууган энисини көрдү өзү кечечи. Бир тууган эниси дагы бар. Булар жаштыгында ата энесинен ажырап калганда менин атам үйгө алып келген. Булар биз менен жашаш керек депчи. Эми бир үй куруп, бир үйлөнгөнчө бир жигиттин өмүрү кетет да. Ошол нерсени азыр кыргыз эли биз колдойбуз, биз кылып беребиз деп аткан себебинен мен элге так маалымат жеткизип коеюн. Ушундай өзү көрүп турганыңыздарда Өткүр аан мен ушундай да, мен мага көп жолу айтат да, мен дагы балалуу боломбу, мен дагы үйлөнөмбү, менин дагы үйүм болобу депчи. Анан мен айттым, Кудай буйруса болосуз, Өткүр аан кең ушу TikTokко чыгыңыз, сизди эл көрсүн, жер көрсүн, анан Кудайдын айтканы болот деп. Биз башында чыгып атканда мындай ишенген эмеспиз, мынчалык болот депчи. Бирок эл азыр жакшы колдоп атат, эми чыгып келе атат да, эми колдоп келе атат. Биягы Алланын каалоосу менен болуп атат да, бардык нерсе Алланын каалоосу менен болуп атат. Дагы көрө жатарбыз эмне болушунчу.
Буга чейин ошо мен да TikTok'тон өткөрөбүн, ошол үйүн көрүп анан кийин таанышып калгам да. Үйү аркылуу таанышып калгам. Анан сөзсүз түрдө биздин көрүүчүлөрдүн арасында дал ушул Өткүр мырзаны колдогон сөзсүз түрдө эл бар деп ишенем. Анан кийин бул жака астыга М-банк номерди калтырып коебуз. Сөзсүз түрдө колуңуздардан келген жардамды аябай берсеңиздер, буюрса Өткүр аба үйлүү болуп калсын, Макул. Сиздин айтканыңыз болсун, Кудай кааласа мына мен үйүмдү колдоп берсеңиздер, Кудай кааласа Кудай таалам сиздер берсеңиздер миңди берет Кудай Келиңиз кааласа. дуа бериңизчи анда бизге. Чөрткөндө жолуңуздар болсун, кайтканда койнуңуздар толсун, сапарыңыздар бейката болсун, астыгыдыр алдыңыздарда болсун, кожойгудур жылооңуздарда болсун, пишкан ашыңыздарды мейман жесин, кенемини Кудай таалам берсин, союп жегениңиздер кой болсун, рызкылуу, кечиктүү, ыймандуу, жакшы уул кыздардан көп боло берсин. Союп жегенибиз кой болсун, жегендерибиз жүзүм болсун, рызкыларыбыз катта болсун, мартабарыбыз ылык болсун, рызкылуу, кечиктүү болоюк, ыймандуу болоюк. Амин. Аллаху акбар. Мен делесек, şu карындашымдын өмүрү узун болсун, рызкылуу болсун, үйлөлөрү менен бактылуу болсун, ата-энелери менен бактылуу болсун, рызкылуу болсун, кечиктүү болсун, ыймандуу болсун, кыздары, уулдары, уулду кыздуу болуп, бактап, шактап өнүп, өсүп, жакшы болуп жүрө берсишке Аллах Таала өзү насип айтканыңыз этсин. келсин, буюрса биз Болду. дагы жазда бизди конокко чакырып атат Өткүр аба. Үйү бүтсө буюрса конок аралы, Болду, Кудай кааласа.